Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Дамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Азыркы учурда баарыбыз карантиндеп үйдө олтурган чагыбыз. Мына ушундай кезде үй бүлө мүчөлөрүңүздү, балдарыңызды кантип кубантсам, аларга кандай таттуу жасап берсем деп ойлонуп турган болсоңуз, бул видео сиз үчүн. Бүгүн болгону сиздер менен оңой, эч кандай духовкасыз, эч кандай миксерсиз, болгону сковородкада даяр боло турган, бирок көргөнүңүздөрдөй жумшак болуп чыга турган торт даярдайбыз. Каналда жаңы болсоңуз, подписаться кнопкасын басып жазылууну унутпаңыз. Биринчи жумушту крем жасап алуудан баштайбыз, себеби крем бир аз сууп туруш керек болот. Бизге ал үчүн 1 жумуртка, 200 грамм сахар, кум шекер, бир кичинекей пакетикте ванилин, 3 толо аш кашыкта un жана 600 мл сүт керек болот. Биринчи курук азыктарга бир аз сүт куюп, тегиз болгончо, кумактары калганча ичинде тегиз кылып аралаштырып алабыз. Биротоло бардык сүттү койсаңыз, анда ичинде бүртүкчөлөрү калып кетиши мүмкүн. Ошондуктан биринчи бир аз сүт менен аралаштырып алабыз. Мына ушундай тегиз кылып аралаштырып алган соң, калган сүттү куябыз жана аларды бир масса, бир түрдүү массага келгенче аралаштырып алабыз. Эми муну газдын өтө өлүңдөгөн отунда же болбосо плитанын эң азкы отунда, эң басыңкы дайыма аралаштырып туруу зарыл, себеби астын алып күйүп кетиши мүмкүн. Дайыма аралаштырып койганча кайнатып алабыз. Бул процесс менде 7-10 минуттаны ээледи. Мына ушундай биринчи кайнап бүртүкчөлөр пайда болуп коюлганда плитадан алабыз жана тезирээк сууш үчүн башка идишке которуп алсак болот. Бул өзгөчө пластмассовый идиштер суукту өзүнөн, ысыкты өзүнөн тез таратат. Ошондуктан мен пластмассовый идишке которуп, бетин целлофан менен жаап, муздак жерге сууганча коюп турам. Бул крем комнатанын температурасына чейин сууш керек. Эми корж жасап алабыз. Ал үчүн бизге сгущенное молоко же коютулган сүт 300 мл, бул бир банкадан кичине азыраак, 400-500 грамм un, 1 жумуртка жана 1 чай кашыкта разрыхлитель керек болот. Биринчи биз идишке 1 жумуртка менен коютулган сүттү салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Унду аз-аздан электин жардамында өткөрүп алабыз. Унду элеп жаткан учурда разрыхлительди да ушул ундун ичине салып элеп жиберебиз. Ундун баарын биротоло кошуп жибербегенге аракет кылыңыздар, себеби жайып жаткан учурда дагы бир аз үстүнө сеуип жайганга ун керек болот. Ошол ундарды кошуп эсептегенде 450-500 граммдай un чыгыш керек. Болбосо камырыңыздар катуу болуп калышы мүмкүн, un көп кошкондун себебинен. Камыр мына ушинтип бир аз катуулаша баштаганда столдун үстүнө алып бийлеген бизге оңой болот. Бир аз un сеуип, камырды столдун үстүнө которуп, жакшылап колго жабышпаган абалга келгенче ыйлей баштайбыз. Мына ушундай жумшак, назик камыр болот. Эми муну 8 тең бөлүкчөлөргө бөлүп алып, тегеректеп табакка салып, холодильникке 30 минутага кое турсак болот. Эгер убактыңыздар жок болсо, дароо жайып баштасаңыздар да болот, бирок холодильникте турган камыр кийин жайганда кыйынчылык туудурбайт. Бир аз катып жайганга оңой болот.
Холодильниктен 30 минуттан алган соң бирден жайып баштайбыз. Жайуу процессинде бул камыр оңой жабышпайт. Бир аз ундан сеип жаясыздар. Камыр жумшак болгондуктан жайуу процессинде өзүңүздөр колуңуздар менен оңдоп жайсаңыздар болот. Өтө жука жайып салбаңыздар. Мына ушундай жайганга оңой камыр. Эми жакшы жайып алган соң тегерек кылып кесип алабыз. Табактын жардамында же тегерек буюмдун жардамында ушундай кесип аласыздар. Тегерек же сиздердин сковородкаңыздардын диаметрине жараша болуш керек. Четтерин алып салабыз. Вилка менен сайгылап, кызып турган сковородкага акырындык менен салып алабыз. Албетте сковородкаңыздар кызып турган болуш керек. Эгер муздак сковородкага салсаңыздар, анда асты жабышып, кийин бышпаган бетине которгондо өтө кыйналасыздар. Мынакей экинчи бетин да бышырып алабыз. Өтө үлүңдөгөн отто бышырабыз. 1 минутта же болбосо 1,5 минутада бир бети бышып чыгат. Калган камырларды да ошондой таризде жайып, ошол таризде эле бышырып алабыз. Өтө оңой духовкага караганда. Биринчи коржуңуздар бышырганда бир аз кыйнашы мүмкүн, бирок кийин колуңуздар үйрөнүп оңой эле болуп калат. Мынакей акыркы корждорду да бышырып алабыз ушинтип. Мынакей менде ушундай 9 корж чыкты. 9 корж эмнеге деп аткан болсоңуздар, четтеринен ашкан бөлүктөрүнөн дагы бир тегерекче жасап, аны да атайын бетине себүү үчүн, кукум кылуу үчүн атайын бышырып алдым. Эми кремди аягына чейин жасап алабыз. Ал үчүн бизге 250 грамм жумшартылган сары май, сливочный масло керек болот. Аны венчиктин жардамында ушундай табакта 2-3 минут аралыгында ушинтип аралаштырып алабыз. Аралаштырганда бир аз көбүп аппак болуп чыгат. Андан кийин мурда кайнатылган заварной кремди, 2-3 кашыктан аз-аздан кошуп аралаштыра баштайбыз. Мынакей ушундай коюк, аябай жыттуу крем пайда болду. Эми табакка бирден корж салып, үстүнө 1 кашык же 1,5 кашыктан крем сүртүп, кремди бир аз көбүрөөк сүртсөңүздөр ошончолук назик, жумшак болот. Кремди алдын ала 8 бөлүккө бөлүп алсаңыздар болот. Эгер крем туура эмес бөлүнүп, өйдөсүнө чейин жетпей түгөнүп калат деген ойдо болсоңуздар. Ар бир коржду коюп, үстүнө ушундай кремден сүртүп, аягына чейин жасап алабыз. Эми четтерин дагы крем менен жаап алабыз. Достор, эгер сиздер каналда жаңы болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, анын астындагы коңгуроочону басып коюңуздар. Коңгуроочону басканыңыздарда менин кийинки видеолорум сиздерге автоматтык түрдө барып турат. Эгер рецепт жаккан болсо, лайк басыңыздар, албетте жасап көрүңүздөр. Мынакей акыркы коржду ушинтип майдалап алдым жана үстүнө коздоого иштеттим. Үстүндөгү шарикчелерди ашкан крем менен аралаштырып, ушундай тоголокчо кылып алдым. Эми муну 3 саатка же болбосо түнкүгө холодильникке же муздак жерге коюп койсок, кремдери сиңип аябай жумшак болуп калат. Эгер жасап көргөн болсоңуздар, комментарийге жазыңыздар, сиздерде кандай болуп чыкты, жана сиздерге жактыбы. Тамагыңыздар таттуу болсун. Каналга жазылууну унутпаңыздар.